Мынакей достор, жакшы семейный праздник деп аткан майрамда милициялар ар бир участоктарда кам көрүп атышат. Болбосо могу Рыскулова, эскече эле Павлова. Ушундай отряддар тизилип, наряд качып атышат окшойт. Указал командирине. Жакшы жаңы жыл, жакшы майрам, семейный праздник, үй бүлөлүк майрам дейсиздер. Статистика боюнча эң майрам ушул майрам экен да. Врачтар, травматологдор постоянно на старте турушат экен. Милициялар, скорый помощь дегендерчи. Кантип ушул жакшы майрам болсун. Базарда мына бири-бирин түрчүп, кызычуу, нерв кече Орскиде бирөөнү сүзүп эле салды пешеходдон машина менен келатыпчы. Кайра атырылып атат. Сен чыга калдың, мага калдың, тиги болчу. Өткөндө ушу жаңы жыл жөнүндө чыгарсам болбойт, корпоративдер болбойт десем, сен эле калдың эле. Азыр элдин баары акылдуу болуп бүттү. Анан мындай жөн эле сүйлөй бересиңби? Өзүң ичиң күйүп, жазып атасың деген, сүйлөп атасың дегендер да болду. Ичиң күйүп, сен ушундай банк жакта иштебейсиң, анан сени корпоративге эч ким чакырбайт депчи. Эми ай Аллах таалам туура түшүнүк бербесе ушундай экен да. Эми ошол да ич күйүү эми. Эми анан мен айтпасамчы, мен айтпасам, болбогон нерсени болбойт деп, боло турган нерсени болот деп мен айтпасам, ушу кыргыз үчүн мен күйбөсөм, мен патриот болбосом, ким келет анан? Кытай келип айтпайт экен да. Кыргыздар силер мусулмансыңар да, кой силер жаңы жыл тоспогула. Сойкулук кылбагыла, уурулук кылбагыла, силер жакшы жашагыла, намазыңарды окубайсыңарбы? Тамеки чекпей эле 120 сомго тамеки алат экенсиңер, андан көрө 2 литр сүт алып үйгө апарып 1 литрин айран кылып, 1 литрин өзүңөр ичип, бир туура пайдаланбайсыңар деп айтабы Кытай келип. Орус келип ошонтип үйрөтөбү, американец келип үйрөтөбү, ким келип үйрөтөт, ким айтат ушунучу? Биз күйбөсөк, ушу кыргыздын эр жигит, эр азаматтары күйбөсө, кыргыз үчүн ушул бир патриоттук сезимдерди ойготпосок, келаткан жаштар өсүп келатат. Муун макул союздун поколениясы, Кудай таалам хидайет берсин аларга, бирок алар сүйлөп келатат, сүйлөп бүтөт аларчы, алардын убактысы бүтөт, алар өтүп кетет. Атасы жок сакал койгон болбойт, анан тиги бу деп союздун кишилери, союз деген 90 жылга чейинки төрөлгөндөр, жашагандар, ошол сим калганда. Биз келаткан муун келатпайбы? Келаткан муун бир жакшы талим тарбия, бир жакшы чөйрөдө, жакшы жашоодо жашап калса деген үмүт бар да. Ошон үчүн ар нерсени айтып бербей, туура кабыл алып насаатты башкаларга туура жеткизип, жана өзүбүз ошого амал кылганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин.